Биз өзүбүздүн тиешелүү дин боюнча дагы, закон боюнча дагы тиешелүү болгон атабыздан калган мүлкүбүздү алгыбыз келет. Мындай чириген алма болсо деле алгым келет. Айтканда мындай чын айткандачы, эмне дегенде ал менин атаман калган керез магачы өзүнчөчү. Менен кийинки балдарда кичинекей аларга мен же жардам бере албайм. Өзүмдүн проблемам көп болгон үчүн, өзүм 2 балам бар, ажырашканмын. Алардын алдында да уят мындай коргой албаганым үчүн, жардам бере албаганым үчүн же хотя бы законный үлүшүн алып бере албаганыма да мындай алардын алдында башым ийилип калгандай болот. Айнагүл Самиеванын айтымында мүлктү бөлүштүрүү боюнча ортодо пикир келишпестиктер жаралган. Мындан улам ал кооптоно баштаган. Мен сени шашпай тур, анан менен көрөсүң деп ошентип эме кылды. Азыр дагы коркконум ошол көчөдө дагы жүргөндө корком. Ким менин башыма бир коет экен депчи. Аны мен милицияда айтсам, мен балам эч качан ойнотпойт деп, анан милициядагылар да орский вариант кылып, укпай коюшту, тоготпой коюшту. Көчөдө да күндүзү деле жүргөндө деле мындай коркуп аркалдым карап басам да бирөө жарым башыма бир койбой экен депчи. Биз экинчи тараптан интервью алганга аракет кылдык, бирок аныбыздан майнап чыккан жок. Эгер алар өз чындыгын айтууну чечишсе, биздин редакция микрофон сунганга даяр. Тараптар маселени ичара чечише албай жаткандыктан Айнагүл Самиева Ош шаардык сотуна кайрылган. Анда биринчи инстанцияда каралганы менен соттун кийинки чакырууларына биринчи тарап келип, экинчи тарап келбей, сот чечими кийинкиге жылдырылган. Доогер Самиева Айнагүл Ош шаардык сотуна мурастоо көйлөгүн жокко чыгаруу боюнча доо арыз менен кайрылган. Иш өндүрүшкө 2022 жылдын 21 январында алынган. Бүгүнкү күндө соттук кароо стадиясында сот ошол иш каралбай чегине жетпей атканын, чечим чыккан чекке жетпей аткандыгынын себеби бир тарап келсе процесске экинчи тарап келбей калат. Мисалы, доогер тарап келсе, жоопкер тарап келбей калат. Кийинки процессте жоопкер тарап келсе, доогер тарап келбей калат. Ошого процесс создуктурулуп жатат. Айнагүл Самиева нотариус кызматына атасы кайтыш болгондон кийин 1 жылдан кийин кайрылган. Юристтердин айтымында мындай шартта мүлктү бөлүштүрүү татаалдашы ыктымал. Укук коргоочулар коомчулукта мураскерлер мүлк талашкан учурлар арбын кездешкендиктен төмөнкүдө эрежелерди эске алыш керектигин эскертишет. Негизинен жарандык кодексте ошол мурас боюнча атайын бөлүм бар. Ал жерде ошол мурас кимдер кабыл ала алат деген көрсөтүлгөн. Мураскорлор ошол негизи мурас эки түрдө бөлүнөт. Биринчи бул мыйзамдуу түрдө адам мисалы өлүп калып, эч кандай бир жанакындай керез калтырбаган болсо, анда ал мыйзамдуу түрдө бөлүнөт дагы. Бул жана биринчи категорияда, экинчи категория туугандыгына бай. Биринчисинде ошол ата энеси, анан кийин аялы, балдары болот да, түз линия. Балдары дегенде бул жанакы канча баласы болсо, канча аялдан болсо деле, алардын баары ошо мураскор катары келет. Мүлккө биринчи аялы ал менен кошо тапкан адам катары, жубайы катары жарымына эгедер болот дагы, анын калган жарымы мураскорлордун баарында бирдей бөлүнөт. Мыйзам боюнча ушундай. Эгерде керез калтырып кайсы бир адамга кайсы бир мүлктү так көрсөтүп койгон болсо, анда ал ошол керез боюнча мыйзамдуу тартипте оформлениясы жүргүзүлөт да. Мыйзамда так жазылгандыгына байланыштуу мындай учурларда негизинен эле соттор баарына эле тең бөлгөнгө неметет. Бир гана маселе бар, ал жерде убактыларын өткөрүп жиберишет. Көп бул жана мурастын ачылуусу деп айтылган процесстер бар да. Ошол мисалы өткөндөн кийин 6 айдын ичинде арыз таштап коюш керек. Анан ошо таштабай калган болсо, ошол мөөнөтү мисалы өткөрүп жиберди деп баш тартып коюшу мүмкүн. Анан кийин соттон дагы ал калыбына келбей калышы мүмкүн да. Ошондо жанакы мурас кабыл алам деген тарап немете албай калышы мүмкүн. Жанакындай мураска кирише албай калышы мүмкүн. Калган учурларда эгерде сот таанып, убактылары белгиленгенден кийин баары эле бирдей бөлүнөт. ЗАГСта турган аялынан балдары, ЗАГСы жок балдардын аялына деле бирдей эле бөлүнөт. Мүлк талаш иши учурда Ош шаардык сотунда каралууда. Алдыдагы соттук отурум 5 апрелге белгиленген. Айжамал Түгөлбай кызы, Азам Бузриков, ТМЖ жаңылыктары.